Саламатсыңарбы, балдар? Сабактын темасы жыгачты кесүү, сүрүү, белгилөө. Сабактын максаты жыгачты белгилөөнү, сүргү менен сүрүүнү, аралоону аткарууда колдонуучу аспаптар менен тааныштыруу. Логикалык ой жүгүртүүлөрүнө өбөлгө түзүү. Эмгек тартибин сактоого жана эмгектенүү маданиятын калыптандырууга тарбиялоо. Жыгачтан жасала турган буюмдун алдын ала жакшылап ойлонуп, чиймесин даярдап алуу керек. Ар бир жасалга турган деталдын технологиялык кайра иштелишин кылдаттык менен карап, жасала турган такталарга өлчөмдөрдү белгилеп, алдын ала пландаган этаптар боюнча жасоо керек. Кандайдыр бир буюмду жасоодо анын формасын, өлчөмдөрүн жана даярдоо тартибин толук билүү зарыл. Иштөөгө жеңил болуусун үчүн алдын ала аныкталган эрежелер болот. Мына ушулар эрежелерди сактоо керек. Графикалык сүрөттөлүштөрдүн негизги түрлөрү. Чийме. Чийүү аспаптары аркылуу кандайдыр бир эрежелердин негизинде аткарылган предметтин шарттуу сүрөттөлүшү. Эскиз. Так масштабы сакталган, көз болжол менен колго чийилген предметтин сүрөттөлүшү. Техникалык сүрөт. Кол менен аткарылган предметтин көлөмдүү сүрөттөлүшү. Белгилөө. Буюмдун формасын жазала турган тактага пункттер сызык менен түшүрөбүз. Тактага түшүрүүдө сызгыч, чийме бурчтугу, циркуль, рейсмус, шаблон куралдары колдонулат. Белгилөөдөгү удаалаш аткарылуучу аракеттер. Биринчи, белгилөөнүн астында тактанын бир четин аралап же сүргү менен түз сызыкка салып түздөп алышат. Экинчи, белгилөөдөгү параллель сызыктарын рейсмустун жардамы менен аткарабыз. Үчүнчү, циркулдун жардамы менен айланаларды жана тоголорду даярдык такталарга түшүрөбүз. Андан кийин борборун белгилешет. Төртүнчү, радиус сызыкта коюлат. Бешинчи, коюлган радиус боюнча айлана чийилет. Татаал формадагы деталды бир нече санда жазуу керек болсо шаблон боюнча белгилөөлөр коюлат. Окшош деталдардын шаблондору жыгачтан, металлдан, пластмасстан, картондон жасалат. Аралоодогу негизги эрежелер. Аралап баштаар алдында даярдык тактаны жакшы бекитилиши өзгөчө көңүл буруш керек. Биринчи, чийилген сызык боюнча адегенде тешикче жасап алабыз. Экинчи, астындагы тактайчаны алып таштап деталды аралап кезебиз. Үчүнчү, аралоонун аягында араны катуу баспаш керек. Кол ара менен аралап жаткан убакта араны дайыма вертикаль абалына болушуна көз салып туруу керек. Даярдык тактадагы сызыктан чыгып кетпей, бүтөөрдүн алдында араны катуу баспай, акырын темп менен бүтүрүү өтө тактык менен аралоону камсыз кылат. Жыгачты сүрүү. Сүрүү бул жыгачтын бетин кырынды түрүндө ичке катмар менен кесүү. Ушундай ыкма менен жасалып жаткан буюм өзүнүн өлчөмүн туураланат. Сүргү менен иштөөнүн негизги эрежелери. Биринчи, сүрүлүүчү тактаны бекем бекитүү. Экинчи, бычагы дайыма кырч болушу керек. Үчүнчү, бычагынын мизин кол менен текшербейт. Төртүнчү, верстактын үстүндө дайыма капталынан коюлат. Балдар, силер экранда көргөндөй баардык жыгачты кесүүчү, белгилөөчү буюмдар менен таанышып өттүңөрмү? Балдар, жыгачты белгилөө, сүрүү, аралоо темасын окуп, эмнени түшүнсөңөр ошону айтып бересиңер. Саламатта калгыла.